Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен орозонун мааниси жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Орозо арабчадан ассаун деген сөздөн алынган. Мунун мааниси кармануу бирдемкеден же болбосо өзүн тыюу дегенди билдирет. Орозо исламдагы 5 түркүктүн бири болуп эсептелинет. Аны баардык момун мусулмандар билесиздер. Орозо кармоо мусулмандарга хижраттын 2-жылында парз кылынган. Шариаттык мааниси болсо орозонун ниет менен таң аткандан күн батканга чейинки ибадат максатында тамактан, суусундуктан ичүүдөн, аялы менен кошулууга жана башка орозону буза турган нерселерден өзүн токтотуу болуп эсептелинет. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 180-аятында мындай деп атат. Аллах Таала мындай деп атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману, эй иман келтиргендер, кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алаллазина мин qablikum. Силерден мурдагыларга парз кылынгандай эле лааллакум таттакун, такыба болууңар үчүн силерге дагы орозо кармоо парз кылынды деп айтып атат. Урматтуу момун мусулмандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Парзды аткарганга Аллахым насип этсин, ден соолук берсин, сабыр берсин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.